Ири муздаткыч кампа ачылды. Логистикалык борбордо 2400 тоннага чейинки чогулган мөмө жемиштерди 1 жылга чейин сактаса болот. Бул облустун багбандар үчүн ыңгайлуу жана пайдалуу. Муздаткыч кампанын курулушун Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду колдоого алган. Актилек Гүлжигит кызы теманы улантат. Эми Ысык көлдүн фермерлери өндүргөн айыл чарба продукциясын көбүрөөк сактаганга шарт түзүлдү. Кыргызстандагы эң чоң жана заманбап логистикалык борбор Балыкчыда ачылды. Мурда Орусия менен Казакстандан келген ишкерлер бааны колдон келишинче арзандатып, мөмө жемишти көпкө кармай албаган фермерлер сатканга аргасыз болчу. Бул муздаткыч кампа жергиликтүү фермерлердин бир топ көйгөйлөрүн чечкидей. Бизде дыйкандардын негизги көйгөйлөрү бул дыйкандар менен сатуу тармагынын ортосундагы көпүрө жок, мамиле жок. Мына эки логистик борбор ошондой көпүрө кызматын аткармакчы да. Ошол дыйкандар өстүрүлгөн продукцияны сатып алып, сактап, ошо сатуу тармагына жеткирип бере турган милдетти аткара турган борбор. Фруктохранилище бизде айылда эски советский союздан калган фруктохранилищелер бар эле. Ошону ага сактоо кичине оорураак болчу да. Убактысы азыраак, проблема, очередь, аяка период барып зада такташтап. Бул муздаткыч кампада 2400 тонна мөмө жемишти сактаса болот. Мисалы, бул камерага 200 тонна мөмө жемиш батат. Ал эми сактоо мөөнөтү тууралуу айтсак, бул камера алманы 1 жылга чейин, алмурутты 270 күнгө чейин, өрүктү 60 күнгө чейин, ал эми кулпунайды 10 күнгө чейин сактай алат. Тез аранын ичинде чогулган алманы, алмурутту, өрүктү, алчаны муздатып, анан ушу дем алуу процессин токтотуш керек да. Аны токтотуш үчүн биз ушул камераларга алча алмаларды, өрүктөрдү салгандан кийин тез аранын ичинде эшигин бекитип, анан абадагы болгон кычкылтектин санын азайтабыз. Ошону азайтканда камеранын ичинде азот калат да. Ошон үчүн жемиштер дем алганын токтотот. Муздаткыч кампа евро стандарттын талаптарына жооп берет. Ouais, en fait, je suis arrivé il y a 8 ans. Азыр Европада Кыргызстандын товарлары жакшы бааланып жатат. Товардын 6000дей түрүн Европага экспорт кылууга мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстандын экологиялык жактан таза продукциясын Европа кубаныч менен сатып алат. Логистикалык борбордун курулушуна Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду каражат бөлүп берген. Логистикалык борборлор эң ошо фонддун максаттарына эң ылайык. Фонддун каражатынан 1,5 миллион долларлык кредиттерди алды. Фонддун каражаты ошо долбоордун жалпы көлөмүнүн 30%-ын жатат. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 18 айдан бери иштеп жатат. Фонд бул аралыкта 682 долбоорду каржылап, жалпысынан 213 миллион доллар бөлгөн. Актилек Гүлжигит кызы, Эсен Турабыкеев, Коомдук биринчи канал, Ысык көл облусу.